Мени алдап кетти бирөө. Свердловский боюнча красный книга алдап кетти. 3 машинаны алдап туруп, красный книга жерди берип атат. Красный книгасы подделка экен. Урматтуу президент, мынакей бир жумадан бери карап жүрөм. Жашынакай чыгып, элдер менен жашынакай мындай эле карапай элди ол кийинип алып, мынтип туруп, өзү президент мынтип туруп сүйлөшүп атат. Кандай мына элге приятно да. Бияка келсе, монтип элди тосот. Укмуш тосот. Уят бул. Эмне үчүн иштик кыла албайт анда? Иш кыла албаса, иштей турган адамдарга өткөрүп бербей креслону анда. Энемди алып келдим. Келинчегимди алып келдим. Балдаксан жүрөт. Кечиресиздер, азыр үйүнүм чыкпай калды менинчи. Үйүнүм болсо ошо. Мындай эмнеден да? Психологически обур үйүнүм чыкпай калды аягында. Имансан, акырын сүрөсөм чыкпайт үйүнүм байке. Чыкпайт үйүнүмдө адам эске. Акырын сүрөсөм. 4 жылдан бери Сиз да провокация кылбаңыз. Бияқта азымда қиқырып ағыла деп атат генеральный прокуратура келсе қиқырып ағыла деп. Қиқырып туруп бияқта ыйлаш керек уже. Маселеңизди биринчи начальник управления ошо башкаларды башчы чече туруп карап чыгып чечпей турган болсо, сиз анын үстүнөн арыздансаңыз, анан өйдө жакта ал ошол тармакты тейлеген башкы прокурордун орун басары бар. Анан башкы прокурор бар. Барды ошентип карап чыгышат да. Башы сотто аягы рово деди Аламединскийде. 4 жыл өткөндөн кийин предъявление эми кылып атат. Башына кылса болбойт беле. Саламатсыздарбы, урматтуу Стоп Испергел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Бизди медиа порталга азыркы күндө ар кандай соттон болобу, башка тараптан болобу, тергөөчүлөрдөн болобу жабыркап кайрылган жарандардын саны арбын. Андыктан биз ошол кайрылууларын чыгарууну туура көрдүк. Бүгүн өзүңүздөр көрүп тургандай биз башкы прокуратуранын жанында турабыз. Ал жерде дагы биздин ушул тергөөчүлөрдөн жабыркаган жаран кайрылган. Ушул жарандын эмне себептен ушу башкы прокуратуранын алдына ушундай плакат көтөрүп алып чыккан себебин азыр өз оозунан угууга аракет кылабыз. Эмне себептен ушу башкы прокуратуранын алдына митингге чыктыңызда Зулушев мырзага кайрылып атасыз? Ассаламу алейкум. Мен аты жөнүм Оразахунов Пархат боломун. Бияка кайрылган себебибиз генеральный прокуратурага 4 жылдан бери менин иштеримди булар изилдебей, Октябрьский, Свердловский, Аламединский изилдебей туруп, 4 жылдан кийин эми изилдеп туруп, иш сотко кеткен болчу. Сотто срок давности менен кыскартат булар. Атайын ошондой бир система бар экен буларда. Срокту убакытты чоюп туруп, ишти кыскарткандан кийин эми Аламединскийде состав бар экен деп чыгып атат да. Эми состав бар деп туруп, азыр сотко жөнөткөн жатат булар. Аяка жөнөткөндөн прекращение болуп кетет да мунун баары. Генеральный прокуратурага биз адвокат менен канча кайрылганбыз. Келип записке жазылганбыз Зулушевдун өзүнө. Кабыл кылат. Келсектер, биз бияка келсек зам принимать этет. Эми зам принимать эткенде ооба чечилет деп туруп, ол мындай күбүп коюп, мындай кетирип коет бизди. Ооба чечилет деп баргыла жакта күтүп атат. Жака барсак, эчтеке бүтпөйт. Баягы эле сөз, баягы эле алдайт булар. Ошондой болот. Калган Кыскача өзүңүз эмне болуп жабыркатсыз, ошону айтып коесузбу? Мени алдап кетти. Мени алдап кетти. Бирөө Свердловский боюнча красный книга алдап кетти. 3 машинаны алдап туруп, красный книга жерди берип атат. Красный книгасы подделка экен. Ошо болот. Ана дагы 3 машинаны дос балам алган болчу рассрочкага. Мен эч кандай документ берген эмесмин. Ал документти подделка кылып туруп, машиналар сатып эгенден кийин табылып атат. Нотариуста табылды. Ошол жерге замешный налоговик бар экен. Нотариус прямой показания налоговика берет. Ушул алып келген деп, ушул жаз деген деп. Көрсө булар баары дос экен да. Бияка келсек, Октябрьский прокуратурага барсак дагы, Свердловский барсак дагы, Аламединге барсак дагы, тактынакай тосконсуп калат. Бирок сүйлөгөндө урматтуу президент өзү жакшы кабыл кылат элдерди. Президент жакшы кабыл кылат. Булар бизди кабыл кылганды билесиз, кандай кабыл кылат? Мына адам катары көрбөйт биздичи. Баягы эле сөздөр, алдамчы сөздөр да. Айла жогуман ошол жерге келдим азыр. Энемди алып келдим. Келинчегимди алып келдим. Балдаксан жүрөт. Кечиресиздер, азыр үйүнүм чыкпай калды менинчи. Үйүнүм болсо ошо. Мындай эмнеден да? Психологически обур үйүнүм чыкпай калды аягында. Жакшы бүт маалыматтардын баары менин адвокатым түшүндүрүп берсинчи. Балким менин сөздөрүм азыр бияка жакшы чыкпай калат да. Мен билем,
что президентке кайрылса, президент карапай адамды уруп жакшы тозот элди. Эмне үчүн прокурорлор ошону тозо албайт? Булар кем булар? Мен бияка иш боюнча кайрылам. Эмне үчүн ишти кыла албайт анда? Иш кыла албаса, иштей турган адамдарга өткөрүп бербейт креслону анда. Ушул. Рахмат. Демеже Жамилеже ушул иш боюнча эмне болуп атат? Кандай болсо юридический жагынчы? Эми айтсам, бул жерде чындыгында Оразакуновдун иштери тергелбей эле, бул махинация жолу менен эле бири-бирине арыз жазган адамдар бар. Ошол иштер тергелбегендиктен Оразакуновдун машинеси ошол акыркы покупательдерге өтүп кетип атат. Ошону 4 жылдан бери келатабыз. Нотариус Дүйшеналиевага ишти козгоп, айыбын толук угузган эмес. Бирок күнөөсү такталып атат, ошо Күнөөсү жасалмалган такталып документтер да. атат. Анан эми ошо 4 жылга чейин күнөөсү жок деп келип 4 жылдан кийин таап атат. Аябай арыздангандан кийинчи. Эми ушул сотто болсо, бул мындай иштер болсо, мөөнөт өткөндүгү үчүн кыскарып кетет. Болду, ошону менен Булар атайын ошого барышкан. Атайын ошол убактысын чоюп, анан кийин мына азыр 4 жылдан кийин Бул биринчиден Свердловский ровду, Аламүдүн, Октябрьский, мына 4 район. Азыр городдо да иштират. А биз болгону азыр 2 эме боюнча эле жазып келдик да, жазып келишти. Аламүдүн менен Свердловский элеби? Ушундай эле картина менен эле. Баары эле бирдей эле. Бирдей эле убактысын чоюп берип, анан мына айыбын угуздук. Ошону менен эле сотко барат, соттон кыскарат, бүттү. Ушул эле болуп атат да, эч иш кылбай жатат да. Сотко негизи иштер жөнөтүлдүбү? Аяктан кыскартылдыбы? Соттон жөнөтүлдү. Сотко жөнөтүлдү жакында бирөө 4 жылдан кийин. Анан эми ал кыскарат. Болду, ушун менен иштер ушунда бүтүп калып атат да. Эрки тарап бир тааныш билиштерге салып атабы ошону? Ошолдой болуп атат да. Аркы тарап Бул өзүнүн досу эле алдап кетип атат ушунда, Оразакунов. Досу алдап кетет. Эми ошону изилдеш керек эле да. Досу эмес, эми баягы чогуу иштеп жүргөн адам да. Азыр апасы келинчеги менен бияка. Эми апасы да жабырланчу. Апасынын атындагы машина бар эле. Аны ошол жасалма жолу менен жасап туруп, анан сатып ишкен да документтерин, машинени. Азыр мына Курманкул Зулушка да бир канча жолу жазылдык деп атат, анан орун басар кабыл болуп атат. Азыр эми буяктан бир жыйынтык чыкчылабы? Жыйынтык чыкпайт. Биз ушул 4 жылдын ичинде канча бир жолу кайрылганбыз, киргизбейт Зулушевка. Ошону менен иштер туруп эле эч кандай жылыш болбой жатат. Ошол себептен мына тергөөчүлөргө срок, кылмыш изилдөө срогун өткөзүлгендиги үчүн биз азыр кылмыш иштерин козгоп берүүнү сурап атабыз. Арыз жазылган. Ошо. Прокуратура азыр кабыл алдыбы сизди? Эмне деп атат азыр? Эми кабыл алабыз деп атат, азыр күтүп атышат. Бирок баягы эле картина болот. Баягы эле картина болот. Ошол себептен биз деген коомчулукка да чыгып коелу дегенибиз ушул болот да. Рахмат. Кошуп жатасыз барбы, Рахмат мырза? Кошумча болгондо, урматтуу Камчыбек Ташиевич, урматтуу биздин президент, булар кээ интернетке чыкканда айтат, кылмыш ишкерлер болсо жашырбагыла, айткыла, каерде коррупционный схема болсо айткыла деп. Менин ишимде конкретно бар ошол. Коррупционный система деген четко бар да. Бул тергөөчүлөр менен прокуратура менен биргеликте, Ооба. Булар совместно иштешет экен да. Бири-бири менен сүйлөшүпчү. Биз Октябрьский менен сүйлөшкөн сөздөрүбүз эмне үчүн Аламединскийде жүрөт да уже. Аламединде сүйлөшкөн сөздөрүбүз карасак уже Свердловскийде жүрөт. Көрсө булар сообща кылып бири-бирин прикрывать этип иштейт экен да. Урматтуу Камчыбек Ташиевич, урматтуу президент. Мени кабыл кылсаңар, мен бу жерде коррупционный системаны түшүндүрүп бергенге кудуретим жете деп. Закон түрүндө. Мен эч кимди жамандабайм. Булар кылган кылмышын мен түшүндүрүп берем. Ошондо өзүңөр айткыла, бар экенби кылмыш, жок экенби? Мурун булар өздөрү соттор
прокурорлор, тергөөчүлөр состав жок деп туруп, эми срок давности чыккандан кийин менин ишимде состав бар экен деп айтып атат. Молодец экен булар. Булар молодец. Очный ставкалар бүт өткөн. Прокурор менен, амай бир опер менен өткөн Садабаев Үмөт деген. Аерге замешный тергөөчү бар. Очный ставкада өткөндө бири-бирине противоречие берип атат. Противоречие берип, алар бар менде кагаздар. Эми ошо бар болсо да состав жок деген бул деген смешно же. Бул уяттуу нерсе бул. Эртең анан эл билесиңер эмне деп айтат? Ким иштебейт? Генеральный прокуратуранын башчысы иштебейт. Себеп дегенде менин иштеримди буга угузбайт. Булар өзүнүн кабинетинде эле мынтип кылып өлтүрүп коет иштерди. Балким бул өзү угса, айтмага эмне кылып атасың акмактар деп. Анан мындай болуп атат дагы. Эртең эл айтат, ким иштебейт? Президент менен Камчыбек Ташиевич иштебейт дейт. Ким жаман ошондо? Камчыбек Ташиев президент жаман. А болбосо тергөө менен прокуратура жаман. Ошолор издебен үчүн биздин Кыргызстанда ошондой болуп атат. Мен жалгыз 4 жылдан бери ошондо чуркап келатам. Менден ашык канча адамдар бар дагы. Балким бирөөнүн кудурети жетпейт. Же акчасы жоктур мондай плакат кылып, же адвокат алганга акчасы жок. Канча карапайым элим бар. Урматтуу элдер, бул дүйнө бирөөгө бир күндүк болот, бирөөгө 1 жылдык, бирөөгө 10 жылдык болот. Бирок акыреттик ойлоп коелу. Мен деген Турциялар кетти го. Мен деген алтындар, акчалар калды го. Акыретке эмне барасыңар? Кантип жооп бересиңер ошого? Мен акыретте ойлоп коелу. Урматтуу президент, мынакей бир жумадан бери карап жүрөм. Жашынакай чыгып, элдер менен жашынакай мындай эле карапай элди ол кийинип алып, мынтип туруп, өзү президент мынтип туруп сүйлөшүп атат. Кандай мына элге приятно да. Бияка келсе, монтип элди тосот. Укмуш тосот. Уят булай. Президент өзү мына мечетти ачып берип атат. Бүт баарын кылып берип атат, ачып берип атат, кылып атат. Молодец, ошондой иштеш керек. Любой адамды кабыл кылат. Мага жазылгыла дейт. Мен иштеп берем. Бияка жазылсак, замдар принимать этип коет. Эми принимать кылганын көрсөңөр, коркосуңар. Баргыла. Селовскийде күтүп атат. Ишиңер бүтөт азыр. Барсак, айдап коет бизди. Состав жок деп коет. Биз адвокат экөөбүз технический вопростарды тергөөдө, оперативный службада технический вопростарды ушуларын биз чечип жүрдүк. Мен ошого даярмын. Кагаз менен да көрсөтүп берем. Сөз менен эмес, кагаз менен законно көрсөтүп берем. Технический вопростарды биз чечип жүрдүк. Себеп дегенде булар состав жок деп коет. Биз изилдеп баштасак көрсө состав бар экен да аягында. Ошондой болду. Чоң рахмат силерге. Рахмат, азыр прокуратура келип көрөлдү, сиз менен чогуу. Эртең кабыл алат деп. Келип көрөлдү азыр. Ошо мен сен көрүп анықтайм деп отырсың. Мен жүрөт деген эмне болду деп айтсаң азыр. Сиз ким болосуз беке? Сиз ким болосуз? Биз Октябрьскийден болобуз. Просто мияка плакат көтөргөн эмне болду деп бердик. Жок, силерге нааразы болуп атпайбы бияктын баарычы? Жок, биз Октябрьский. Октябрьскийде бар деп атасыз беле? Ооба, Октябрьский. Түшүндүрүп берем. Кайрат Кенжебаев, Стоп беспредел. Бул жарандын эмеси боюнча силерге кайрылган эле. Ошондой эмес, жок, мен силерге интервью бере албайм. Кимден алсак болот? Пресс-служба аркылуу. Чакырып коесуздарбы? Мүмкүн болсо. Ол камераны чыгарып бергенге да болбойт. Бул адам Жок, ал эшиктен тартыңыз да. Анын адвокаты азыр арыз жазды. Дагы эмне вопрос? иши эмнеге каралбайт 4 жылдан бери? Арыз жазууда 4-күнү кабыл алуу боюнча. 4 жыл ким өзү кабыл алып, Курман Куздук Аны мен биле атам, өзү кабыл алабы, жегин кабыл алабы. Сиз кимсиз? Кайрат Кенжебаев, Стоп беспредел башкалар. Алдайт булар. Эмнеге? Алдайт. 4-күнү, 10-күнү, 15-күнү, 20 күнү алдайт. Мынтип коет, мынтип коет. Акыреттен коркпойт булар.
өзү май баскан. Сиз кыйкырбаңыз. Менин үстүмө жаздыңыз анда. Мен кырган жокмун. Үйүнүм чыкпай жатат, көрдүңүзбү? Ошо эмоционально сүйлөп атам. Акырын сүйлө. Эмоционально. Акырын сүйлөсөм чыкпайт үйүнүм байке. Чыкпайт үйүнүм деп атам сизге. Акырын сүйлөсөм. Уже 4 жылдан бери түшүнүңүздөр, уже Сиз провокация кылбаңыз мени. Хорошо. 4 жылдан бери ушундай болуп атат. Азыр Түшүндүрөбүз. адвокатыбыз барып жатат. Уже кыйкырмак тууру илаж керек бу жердечи. Мына туураларда. Илаж болот. Аял башыбыз менен биз монтип. Эже сиз да тууган болосузбу? Мен инин сиңдиси боломун. Карындаш болосуз, э? Ооба, сиңди карындаш. 4 жылдан бери мына машина алып биз Кореяда иштегенбиз. Эжем экөөбүз Кореяда иштеп, акча табып, мына бияка үйгө жөнөтүп, эми сен бирдеме бизнес кылайын, бир уул болгондон кийин 4 кыздын арасында бир эле уул бул ата-энени багыш керек дегендей, сен биз иштеп жөнөтөлүк, сен пока бирдеме бизнес кылып, мындай бирдеме кылып продвижение кылайлык алдырап деп бияка акча жөнөттүк, машиналар алып саттып, өзү алып өзүнүн күчү менен күн түн иштеди бул байкем. Келдик Кореядан жок. Машинаны алышты, мына алып бири-биринин колунан өтүп кеткен машиналар. Жок, бир да машина жок, мына 3 машина жок, мындай канча $1000 болуп атат да. Ошо да кызыл китеп боюнча экен, да? Бүт баары законный боюнча алышып, мен тагын уже байкем билбейм, потому что бул теманы затрагивать этсек, байкем, как это сказать, я не хочу, да, его это эме кылганга травмировать. 4 жылдан бери мына тигиге чуркайбыз, буга чуркайбыз, тиги эшикке чуркайбыз. Бизде, как сказать, футбольный мячик. Ставы тиги эшиктен бул эшикке тегип жатат бизде. Эч кандай эме жок. Эч кандай, впереди 4 жыл болду мынаки. Биякта азыр мына кыйкырып алгыла деп атат, генеральный прокуратура келип кыйкырып алгыла деп. Кыйкырбак туруп биякта ыйлаш керек уже. Айла жок. Раз айла жоктон келдик мына. Раз бизди уже тияктан уже эме кылгандан кийин биз биякка уже кайрылдык. Тияктан бүтүрө турган иштерди биякта бизди мына айла жоктон келдик генеральный прокуратурага. Сиз бул Фаркат Оразаковдун эжеси, мен карындаш болосуз. Карындаш болом мен. Рахмат. Азыр күтөлдү да. Азыр басма сөз кызматы келет. Басма сөз кызматы келет. Ушул жагдай боюнча бизге маалымат берет да. Ушул басма сөз кызматындагы жообун угуп көрөлү. Байке, сиз да роботунан да? Октябрьскийден. Сиз өкүл болосуз, эмнеси? Жок, биз Октябрьскийден просто биякта плакат көтөрүп жүрүп туртпайбы? Анан бу жерде мындай плакаттын жөнүндө чыкканбыз 1 июня. Ошон үчүн бул эми чыккан менен айла жок да байкем. Булар эми каалап ошол жол эле келип кайрылса болот да. Кайрылып 4 жыл кайрылып койду. Кайрылып жүрөбүз. Алар 4 жылдан бери кайрылып өрүп, адам айла жоктон чыгып айла жоктон келдик. үйүн алдырып атса, машинесин алдырып атса, же бири-бирине кидайт этип карабай атса, топтой эле болуп, ар бир тебиш. Кылмышкерди алып колунан ар бир структура руководство зор. Пресс-служба келди да, айтып койду. Айтып коюш койт, рахмат. Оштон бияка алып келгенбиз. Өзүбүз кармап барып, эки опер Жана менен барып, кылмышкерди алдап кеткен. кылмышкерди бияка алып келип аны кое берип салып атпайбы? Каяк кое берип У нас, оказывается, можно нормально вот так вот ходить, прав будет тот аферист, а мы, оказывается, вообще өзүбүз барып, бул байкуш барып, өзү Оштон алып келип кармап алып келип берсе дагы жиберип салышты. Общественная форма. Бул качан болуп атат эже? Это вот это 4 года уже, считай, сейчас получается, 2018-19. 19 Эсесер Оштон кармап келип атат тиги. Баягы бир кылмышкерди и тоже он несколько раз попался. Сиз кайсыл канал байке? Стоп беспредел. Стоп беспредел. Аты жөнүңүз ким? Кайрат Кенжебаев. Кайрат Кенжебаев. Асыл байке жакшы. За вот эти все 4 года ни одного суда не было. Не болду? Сиз кирип чыктыңызбы? Суд болсо. Ооба, кирип чыктым. Жамиле жа кайсыга коюп атат бизди тосот. Кайсы күнү деп атышат? Четверг күнү. Ошол келет. Кабыл алам деп атат. Ошол четверг күнү биякталып айтып атат, Жулушев өзү кабыл кылат деп. Бирок мен ишенбейм. Өзү кабыл кылса жакшы экен. Жакшы болмок да, бирок мен Биз ишенбейм. ошо 4-күндө чалдырып берели. Мынакей азыр көрчүлөр бүгүн деген 1-күн, дүйшөмбү. Бүгүн 1-понедельник. 4-күн дагы келип тартып берели. Мынакей эгер кабыл алып чыкса ошол жерде күтүп турабыз. Чыкканда бизге дагы интервью берип койгула. Биз коомчулукка дагы чагылдыралы да. Мисалы Курманкул Жулушев башкы прокурор өзү кабыл алса, эмне деп айтылды, иш жагдайы кандай болду? Бизге да айтып бересиз да. Анан коомчулукка да биз ошону жеткиргенге аракет кылабыз. Азыр басма сөз кызматы келип атат. Алардын угуп көрөлү, сиздин иш боюнча эмне болот? Кете албайсыз?
Azman пресс-служба келсин, Жарым болот. Кайрат Кенжебаев. Стоп беспредел, Кайрат Кенжебаев. Сиз пресс-служба, э? Ооба, мен начальник пресс-служба. Баке, бияктын иши менен келдик эле. 4 жылдан бери прокуратурасында тергөөдө да могу жерге мынакей. Чыгарып алып. Хорошо, ал боюнча кабыл алган экен сиздерди. Кабыл алып. Күнү деп атат. Зулуш алдап кетесиңер. Жок, кабыл алам деген болсо, демек кабыл алат. Макулбу? Биз постоянно келип жазабыз да. Жазылса кабыл кылат, мынчанчы күнү келсек зам принимать этип коет да. Эчтеке чечпей. Начальник отдела. Бизде деле өзүнчө тартип бар. Ар бир жер тартип болгондой. Сиздин маселеңизди биринчи начальник управление ошол башкармакты башчы чече туруп, карап чыгып чечпей турган болсо, сиз анын үстүнөн арыздансаңыз, анан өйдө жакта ал ошол тармакты тейлеген башкы прокурордун орун басары бар. Анан башкы прокурор бар. Бар да ошентип карап чыгышат да. Ошондон азыр күтө туруңуз, анда эгерде сизди кабыл алам деген болсо, ал кабыл алат ал киши. Макулбу? Бияктагы кишилер ошентип айтты, кабыл кылат деп анан билбейм. Кабыл алат деген болсо, демек кабыл алат, сизге жооп беришет. Макулбу? Ошол күнү бересизби бизге да толук маалыматты бул иш? Жок, бул маалымат боюнча өздөрү биз мисалы үчүн ар бир адамдын укугу бар. Бул кишинин деле артында башка адамдардын укуктары турат. Комментарий берип, аны ачык жарыялаганга туура келбейт. Өздөрү чалып билдиришет. Басма сөз кызматы бизге кичине бул иш боюнча эмне 4 жыл экен да, 1 жыл болсо мен сизге азыр түшүндүрүп айттым. Бул кишилер өздөрү билет. Бир кылмыш боюнча кылмышы сотко кеткен экен. Экинчи кылмыш боюнча издөө жарыяланып тур. Аны кимге жарыялаганын издөө, ал кылмыш боюнча наркы кылмышкерди өзү кармап келет го. Аламудун иши боюнча ким кайсы иш сотко кеткенин өзү да жакшы билет. Ошондуктан соттун чечими чыксын, анан кийин бир комментарий алсын. Бизге бир эле суроого жооп берип коесуздарбы? Бул пресс-служба башкы прокуратура. Эмне себептен бул кишинин ишин 4 жылдан бери создуктуруп келе жатат деп ошол эле. Жок, мен го ал маселени билбейм мен. Мен сизге түшүндүрүп айттым, туурабы? Ал маселе боюнча тийиштүү башкармалар жооп беришет. Хорошо? Бизге кийин расмий бере аласызбы маалыматты? Расмий маалымат өзүндө беребиз. Сиз журналистсиз. Сиз бере албайсыз. Расмий сөз кызматы. Жок, мен сизге айтам, сиз журналистсиз да. Биз өзүнө мына кайрылса арызына жооп берилет. Бул киши жок, бул өзү кайрылып атат деп. Басма сөз кызматы кайрылбайбы? Жок, бул киши сизге сиз менен бөлүшкүсү келсе, бөлүшүп берсин. Макулбу? Байке, кечиресиз, мына сизге туура эмес маалымат берип коюптур. Сотту бир иши сотто, бир иши ровд деп атасыз. Бир ишим сотто, башы сотто, аягы ровдде Аламединскийде. 4 жыл өткөндөн кийин предъявление эми кылып атат. Башына кылса болбойт беле. Кабыл алуу маселеси боюнча кириңиз кабыл алышат сизде. Макулбу? Бул ишим боюнча 4 жылдан бери генеральный прокурор жакшы билет, Байке. Кандай? Мен басма сөз кызматынын башчысы Камалетдинов Сиражидин. Кайрылмай Байке, эме да, сиз басма сөз кызматынан журналисттер менен тыгыз иш алып баруу үчүн да, чынбы? Анан сиз деген журналисттерге бербейбиз, бияка бербейбиз деген сөз болгон жок. Бул жерде адамдардын укуктары, бул ачык жарыя албайбыз дедим мен сизгечи. Түшүндүңүзбү? Камалдин мырза, сиз келгенде ушу жакшы ойлоптур да, ошо пресс-службасы. Сизди аябай соцсеттерде макташканда келдим, жакшы тыгыз иш алып барат. Сиз иш алып барбай эле кайра бизге бербейбиз деп атат. Жок, бербейбиз деген жокмун. Бул кишинин иши боюнча ачыктай албайбыз деп айттым. Сиз туура түшүнсөңүз маселени. Жок, бизге бериңизсе бир мына ачыкталбайт дегенде расмий жооп бербейсиз. Сиз мага эме расмий түрдө кайрылыңыз, мен сизге жооп берейин. Макулбу? Адвокаттар менен кайрылабыз? Кайрылгыла. Рахмат. Анда болсо, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей азыр эле башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын башчысы келди. 4-күнү кабыл алабыз деп атат. Биз дагы 4-күнү келели. Ушул окуяны чагылдырып берели. Кабыл алабы? Ушул 4 жылдан бери жабыркап жүргөн Фархат мырзанын иши чечилеби? Башкы прокурор болгон Курманкул Зулушко ушул сөздөрү, күйүтү, ушул иши жетеби деген гана ойдон. Кудай мурса, сиздер менен дагы 4-күнү дагы кенен көрүшүп, ушунун жообун алганга аракет кылабыз. Саламаттыңыздар.